Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал башталгандан тарта ак халатчандар күн түндөбөй эл кызматында иштеп жатышат. Алардын эмгегин баалоо максатында Достук айыл аймагынын тургундары өздөрү жетилткен жашылча жемиштерди мед кызматкерлерге жардам иретинде жөнөтүп жатышат. Азыр учурдагы КамАЗдагы жардам Бишкек шаарына жолго чыгуунун алдында турат. Мына ушундай эле жардам эртең Нокен аймактык жана Кочкор Ата аймактык ооруканасына жөнөтүлөт. Достуктан Бишкекке аталышындагы акция мындан 3 күн мурда башталган. Айыл жаштары көтөргөн демилгени тургундар жапырып колдоп, колунан келген баардык жардамдарды көрсөтүшүүдө. Учурда 10 тоннадан ашык жүк Бишкек шаарына жөнөтүлдү. Уюштуруучулар ал стационарларда, кызыл зонада иштеп жаткан медицина кызматкерлерине таркатып берилерин айтышууда. Достук айыл өкмөтүнө жаштардан жакшы бир демилге чыгып, ушул Бишкек шаарындагы кызмат кылып аткан мед кызматкерлерге бир аз да болсо жардам болсун деп ушул жашылча жемиштерди жана мөмө жемиштерди жөнөтүп атабыз. Негизинен Достук айыл өкмөтүнүн эли 90% эли ушул дыйканчылык менен алектенет. Дыйканчылыгынан болсун, акчалай салым болсун, өздөрү салым кошуп, ушул баарын чогултуп биз Бишкек шаарына жөнөтүп атабыз. Кудай буйрса ушул жардамыбыз барып, ушул өз даректерине жетсе, биздин ушул кызмат кылып аткан мед кызматкерлерибизге бир аз да болсо жардам болот деп ойлойбуз. Достук айыл аймагынын тургундарынын дээрлик бардыгы дыйканчылык менен алектенишет. Акция башталгандан тарта айыл тургундары таладагы эгин-тегинин жыйнап, медиктерге жардам катары алып келип тапшырышкан. Айыл тургуну Кадыралы Жуманов мына ушундай кезде эл бир муштумга бириккени албетте бул ынтымактан дарек берет деген оюн айтат. Айрыкча жаштарыбыз буну көбүрөөк колдоп, ушу аксакалдарыбыз да четте турбастан кандай жардам болсо, пенсиялардан да болсо жардам беришет арай болуп. Элибиз ушу күндө бири-бирибизге жардамга муктаж болуп турган маал, ушу күндө бири-бирибизге жардам колубузду качан жугабыз. Мындай оорулардан ушу элибиз, мамлекетибиз тез арада кутулуп, ушу эл арасында тынччылык, бейкуттук орносо деген тилек менен ушу элибиздин ушу аз тапканынча болсо дагы ушу медиктерге ушу аз болсо дагы колго алып жардам иретинде бир рахмат иретинде ушуну алып келип атабыз. Алла ыраазы болсун. Бергендерге дагы, буну алып жегендерге дагы Кудай таалам аш болсун. Жакшы күндөрдө, жакшы шандарда жүрүп жашашты элибизге насипсин деп тилек кылам. Сөз болуп жаткан айыл аймакта 10 миңден ашуун калк жашайт. Буга чейин эпидемиологиялык кырдаал башталганда айыл тургундары каражат топтоп, аймактык ооруканага 9 даана жасалма дем алдыруучу аппарат сатып беришкен. Балдарыбызды кылып аткан мына ушу өзүнүн мээнетинен, өздөрүнүн мындай дыйканчылыктан алып келип, эли журтка пайдасы тийсин деп Аллах буйруган жолдорго чыгарып кылып аткандарды өмүргө чыккан өзүң баракат этсин. Түрдүү бала опаттардан өзүң асырагын. Аллахым ушундай бири-бирибизге мээримдүү, акыбеттүү кылып койгун. Я Рабби, Аллахым өзүң адашыбан туйрулга хидаят кылгын. Дыйкандарыбызды ham, балдарыбызды ham дыйканчылар барака ата этип өзүңдөн башка муктаж кылып койбогун. Мыршынтып жогору колдон берүүчү колдордон кылын, эч алуучу колдордон кылбагын. Мартабаңар улуу болсун, шу иштерди уюштуруп аткандар Алла Таала ыраазы болгончулардан. Мартабаларын улуу эл журт башкарган шундай бир мартабалуу инсандар болсун Алла Таала өзүнүн насип этсин. Рахмат.